Арбаңыздар, ардактуу кыргыз элим. Быйыл улуу ата мекендик согуштагы улуу жеңиштин 75 жылдык мааракеси. Учурдагы кырдаал болбогондо, бул майрам дүңгүрөгөн салтанаттуу парад менен коштолуп, ардактуу жоокерлерибизди эскерип, таазим кылып, саналуу калган ардагерлерибизди көкөлөтүп, салтанаттуу иш-чаралар, концерттик программалар тартууланат эле. Азыркы кырдаалда бардык иш-чараларды аралыкта өткөрүүгө мажбур болдук. Ысык-Көл райондук маданият бөлүмүнүн кызматкерлери улуу жеңишке карата активдүү иштерди аралыкта уюштуруп алып барууда. Айылдык клуб башчылары ортосунда согуш тематикасында чыгармаларды аткарууга, монолог, көркөм окуу боюнча аралыкта видео сынак жарыяланып, социалдык тармактарда элге тартууланып, баалоо жүрүп жатат. Айылдык китепканаларда ар бир айылдан улуу ата мекендик согушка катышкан жана оорукта эмгектенген ардагерлер боюнча маалымат бурчтарын уюштуруп, аудио, видео роликтерди даярдап, социалдык тармактар аркылуу даңазалап, даңктоо иштери жүрүп жатат. Музейдин кызматкерлери, музыкалык мектептин окуучулары, китепканачылар, Маданият министрлиги, областтык китепкана аралыкта уюштурган сынактарга даярданып, активдүү катышып жатышат. Бүгүн сиздерге Ысык-Көл райондук маданият үйүнүн кызматкерлери даярдап, концерттик программаны улуу жеңиштин 75 жылдык салтанаттуу мааракеси менен куттуктап тартуулайбыз. Ак мөңгүлүү ала тообуз, касиеттүү Ысык-Көлүбүз колдоп, эли жерибизде ар дайым ачык асман, тынчтык жана бейкутчулук болсун. Тып-тыныч жаткан элиме душман келип кол салды, бейпил жаткан жеринде кандуу согуш башталды. Узатышып, ыйлап сыздап энелер, өз уулдарын көз жаш менен өлүмгө. Курман болду, баатыр болду, нечендер жашасын деп бизди ушул өмүрдө. Кыйылык кырчын өмүрлөр өлүмдөр менен коштоду, баласы кайтпай үйүнө апалар канча боздоду. Көөдөнгө батпай кусалык сагыныч күйүт кыстады, күттүргөн уулу дайынсыз аталар канча сыздады. Согуштун ошол карааны алыстап улам баратат, а бирок такыр өчпөстүр жүрөктө калган каратак. Мекендин көк жал уулдарын эскерип дайым турабыз, өзүңөр кылган эрдикке баш ийип таазим кылабыз. Дүйнө жүзүн өрт алып, кара жалын каптады, кыяндай агып шаркырап, кызылгандай акканы. Ушундай апат күндөрдө уят демеспи уулуңдун үйдө жатканы. Кан согушка апаларда барышкан, өмүрлөрүн тобокелге салышкан, жолборс жүрөк жоокерлердин жараттарын таңышкан. Танк алдына тайман бастан барышты, эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар, элибизге жеңиш менен кайтышты.
хрусталем, как в костре потушенная уголем. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропал, это праздник с сединой на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. И ночи у мартыновских печей не смыкала наша Родина очей. И ночи беду трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, порохом пропал, это праздник с сединой на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, порохом пропал, это праздник с сединой на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Это день победы, порохом пропал, это праздник с сединой на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Жеңиш үчүн канча өмүр кыйылды, ачылбаган канча гүлдөр үзүлдү. Агып келет жашоо деген кемеде, жаш муундар улап үмүт өмүрдү. Кан төгүштү өлүм менен барабар, күн көрүштү өлүм менен барабар. Аталардан калган улуу жеңиште орун алган ар кыл кайгы тагдырлар. Бири кайткан көзүн берип жеңишке, кээ бирөөсү көрбөй улум бешикте. Кан майданда көбү калган табылбай, баатырлыкты алган кээси жеңиште. Улуу жеңиш өтө ыйык биз үчүн, өткөн согуш баасы бийик эл үчүн. Жеңишти биз бааласак арубак, ата баба кан төгүшкөн ким үчүн?